Салам алейкум, урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Биз Россия Федерациясына иш сапар менен келгенбиз. Ошол иш сапар азыр аяктап атат. Дегенде элчиликтин иши менен түздөн түз тааныштык, анткени бир топ маселе суроолор болгондугуна байланыштуу көз менен көрөлү деп чечтик эле. Эң башкысы парламенттик дипломатия. Фракциялар арасындагы кызматташтыкты жолго коелу деген ниет менен Россиянын мамлекеттик думасына да келдик. Бул жерде абдан пайдалуу жолугуштар болду. Бул жакта КМШ мамлекеттер боюнча комитеттин төрагасы Леонид Иванович менен жолуктук. Ал Госдуманын депутаты, Единая Россия саясий партиясынан, фракциясынан болот. Андан тышкары коммунисттердин өкүлү, ошол эле комитеттин төрагасынын орун басары Тайсаев, Казбек Куцукович менен жолуктук. Справедливая Россия фракциясынын депутаттары менен жолуктук. Ошол эле мезгилде Новые люди деген фракция бар, жаңадан келген. Ошонун башчысы Нечаев мырза менен жолуктук. Албетте биздин мигранттарды эң ойлондурган маселе бул Сахара болуп атат. Бул маселени көтөрдүм. Ушул КМШны караган комитеттин төрагасынын алдында көтөрдүк бул маселени. Сөзсүз караганга да берди. Ошол эле мезгилде дагы кат жүзүндө дагы жөнөтөбүз, колдон келген аракеттин баардыгын кылабыз. Азыркы мезгилде биздин протоколдук тапшырма менен биздин дипломаттар дагы бул багытта иштеп атат. Россиянын генералдык прокуратурасы ошондой эле здравнадзор менен иштеп атат. Анан дагы бир маселе бул биздин мигранттардын каттоо маселеси, регистрация маселеси болуп атат. Эми Кудай буйрса жакшы кабар. Бүгүн бул маселени көтөрдүк. Анан мигранттарды, чет өлкөлүк жарандарды каттоо мыйзамын өзгөртүү киргизүүнү карап атыптыр. 20-22 беренени. Ошол мыйзам өтүп кала турган болсо, Кудай буйрса биздин жарандар үйүндө отуруп эле интернет аркылуу регистрация кылса болот, учет отурса боло тургандай бир жеңилдиктер болот экен. Ушул процессти тездетип бериңиздер деп өтүндүм. Январда экинчи окууда каралат экен комитетте, андан ары бат эле болуп кетсе керек. Ошон үчүн жакшы кабарлар көп. Дуа кылыңыздар, дайым колдосун. Ассаламу алейкум.